Allah razı olsun. İnşallah. İşіңіздерге игілік тапқаныңызға Алла береке берсін. Ошо бир убакыт саат чыгат болуш керек, Алладан дуа кылуу керек деп көп Аллага кайрылып дуа кылдык. Алланын жолунда дуа кылдык. Каякта болбойлу ошо Алла насип кылса бир чыгып келербиз деген үмүт бар эле. Алла насип кылыптыр, жакшы болуптур. Алла разы болсун. 3 күндөн жаңы эле келипсиң, Азыр азыр көрүштүк. 5-күн чыккан экен, бүгүн азыр мына эми көрдүк да, үйүнө барайын дегенбиз, бирок эчиктен өзү келип калды. Алланын жолуна Иншалла. көп кишилер ушундай жакшы кишилерге Аллах Таала жүрөктөрүнө салат экен. Алла насип кылыптыр. Şu толкундан отабыз, барбай жатып эле ошо баргандай болуп сүйүнүп отабыз. Иншалла. Барзак иншалла дуа кылабыз, амалдарды аткарабыз. Аллах кабыл кылсын. Алла разы болсун. Рахмат. Достор, ассаламу алейкум. Ичкиле жегиле ысырап кылбагыла дейт достор. Азыр мындай акыркы күндөрү ысырап аябай көп болуп кетти достор. Өзүңөр билип атасыңар. Мен силерге эмне айткым келет? Ата энеңерди тирүү кезинде сыйлагыла. Тирүү кезинде ошо жылкы союп бересиңерби, кой союп бересиңерби, Дубайга жөнөтөсүңөрбү, умрага жөнөтөсүңөрбү, тирүү кезинде сыйлап калгыла. Анан өлгөндөн кийин жылкы союп, анан дагы тиги бу, анан бир нерсе мүрзөсүн барып туруп эке таш кылып салып коймой, булар пайдасы тийбейт. Кээде мен кээ бир адамдарга боорум ооруйт. Акча кетирет, чөнтөгүнөн акча кетирет, ниетинде сооп кылам деп, бирок күнөө ишти кылат да. Элестесең, акчаң кетет, бирок күнөө иш кыласың. Мисалы бизде азыр эки закон менен жашайбыз да турабы? Аллах Тааланын закону бар. Аллах Таалам айтып атат бизге. Ысырап кылбагыла, ичкиле жегиле ысырап кылбагыла. Адам өзү айырга чейин 3 күнгө чейин мал сойлоң болбойт турабы? Болбойт, айран тамак жегиң болбойт. Анан кыркы деген нерсе шариатта, динде жок. Анан жумалык, аш-баш деген. Биринчиден Аллах Тааланын законуна биз баш ийишибиз керек, сөз. Эми макул Аллах Тааланын законуна баш ийбедиң. Анда мамлекетке баш ийиш керек да турабы? Биз мамлекеттик закондо деле айтып атат, президент үстүнө атат. Мамлекетте деле ысырап кылбагыла, кайра эле жылкы сойбогула, жанагындай той-пойлорду да кичине ысырап кылбагыла деп ысырап жөнүндө неме кылат. Биз же мамлекетке баш ийбейбиз мындай. Же Аллах Тааланын законуна баш ийбейбиз. Кандай болчу? Эми эмне айтып кетейин дедим. Мына апамдын тирүү кезинде Кудайга шүгүр көп жака барды, Турция, Дубай, Египет, колдон келишинче аракет кылдык. Бирок дагы көп сыйлап калсак болмок негизичи, бирок баягы ушундай экен жашоо. Анан умрага деп 60 жашында подарка кылгам, тирүү келчу. Анан умрага деп бергенден кийин ошо жетпей ага ооруп калды. Ооруп 1 жыл ооругандан кийин анан тилекке каршы каза болуп калды. Умрага бара албай калды. Бирок апамдын атынан мен ичинде өзүм бир эмес 2 жолу барып келгем достор. Анан апамдын атынан мынакей Жеңишбек байкебиз досум жөнөтүп атам. Барып умра кылып келсин. Эми мындай да достор, ушул акчаганы мен деле жылкы союп, тоже 40 ашы бир нерсе кылып койсом болот. Ошол эле акча кетет. Буга көп деле акча кетпейт. Ошол эле. Бирок мен сооп жагын ойлондум да, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Өзүңөр мындай комментарий жазсаңар болот. Меники туура болду же жок, буну кетирбей эле ушул акчага ашын 40-ын өткүзүп коеюнбу, кандай же мүрзөсүн барып туруп кооздоп коеюнбу ушул акчага? Кандай деп ойлойсуңар? Кайсысы туура болот? Өзүңөр ойлосоңор болот да. Ушундай. Алла разы болсун. Аллах ниетиңизди кабыл кылсын. Бул дуа чексиз да. Алланын кудурети чексиз. Жакшы иштин сообу түгөнбөйт да. Канча кишиге ушундай жакшылык кылган болсо, канча киши дуа кылат. Эми биз да барып дуа кылабыз. Көз жашыбызды төгөбүз. Ошол дуанын аркасынан балким кабыры нурданат, күнөөлөрү кечирилет. Аллах Таала ушундай бир жакшы ишиңе ийгилик берсин. Башкаларга үлгү болуп, башкалар да ушул жолду колунан келет мына. Көп кишилердин колунан келет. Ошо колубуздан келген ошондой жакшы ишке жумшасак болот. Биз да ошону айтып кетет элек, ошондой бир жакшы жолго кадам таштап, жакшы иш баштап атсын. Ошолорду көргөндөр, билгендер, уккандар ушундай кылып башкаларга ушундай бир жакшы иштерин кылса болот экен. Алла разы болсун баарыңардан. Мына достор, сөзсүз мындай акчаны кетиргенде ойлонуш керек да, ушул мага пайдабы же зыянбы? Мындай пайдалуу нерсеге кетирсек жакшы болот да. Анан обязательно биз көбүнчө айтып атпайбы? Баардык эле адамдар азыр неме? Кудайга шүгүр колунда бар. Ысырап, эл көрсүн, эл эмне дейт? Эл дей берет, мен билем, эл азыр ушундай байып кетсең да көрө албайт, кедей болуп кетсең кайра шылдыңдайт. Анан элдин ыраазына да жетиш кыйын, ыраазылыгыначы. 1 жылкы эмес, 2 жылкы сойсоң деле элди ыраазылык кыла албайсың, туурабы? Бирок бу жерде бир нерсе бар, Аллах ыраазылыгы деген нерсе бар. Аллах ыраазылыгы болсо, элдин баары каршы чыкса деле анын бир мааниси жок. Главный Аллахтын ыраазылыгы болуш керек да. Биздин бул дүйнөгө максатыбыз Аллах ыраазылыгы үчүн жашаш керек.
ар бир ниет ихлас менен болуш керек туугандар. Ошон үчүн баягы ичкиле жегиле ысырап кылбагыла деп атпайбы? Бул хадис эмес, бул аят да, Куранда сөз буйрук. Ар бир нерсеге суралабыз биз, тапканга да, кетиргенге да. Ошон үчүн жакшылыктарды кыла берели, буюрса жакшы дагы ниеттер бар. Кээ бир нерселерди алдын ала айтпайбыз баягы. Боло элек да аларчы, анан болгондон кийин анан иншаллах кылабыз буюрса. Жакшы нерселерди кыла берейик. Иншаллах буюрса, аябыр буюрса аракет кылабыз иншаллах буюрса. Вакыт келе берсин. Разы болсун. Давай тоозум иншаллах. Дуаң кабыл болуптур иншаллах буюрса.